Миң кадамдык аралыкка жол биринчи кадамдан башталат. Иш жүргүзүү билим алуунун бирден бир жолу. Бернард Шоу. Бирөөлөрдүн сөзүн кайталоо аны түшүнүүнү туюнтпайт. Мауляна. Жалаң эле акмактар жана өлүктөр эч качан өздөрүнүн ойлорун өзгөртүшпөйт. Ой жүгүртпөй окуу, тамакты сиңирбей жегенге окшош. Эгерде адам ой жүгүрткөндү билбесе, опол тоодой китеп окуса да, аны китептердин текчеси деп атоого болот. Кеңеш берүү мүмкүн, акыл берүү мүмкүн эмес. Көптү билген эмес, керектүүнү билген даанышман адам. Көкмээлер адамдар ойлошкондон да азыраак. Болгону адамдар бирин бири түшүнүшпөйт. Люк Даверинар. Конфуцийчилер жана буддисттер бири-бири менен талашып тартышышат. Анткени конфуцийчилер буддисттердин китебин, буддисттер болсо конфуцийчилердин китебин окушпайт. Ошентип эки тарап билбеген нерсе жөнүндө талашышат. Чен Цзу. Билишпегендиги үчүн эмес, билебиз деп ойлошкондугу үчүн адашышат. Жан Жак Руссо. Баарын кырдаалдын абалына койгон жашоосун лотереяга коет. Адамдар өздөрүнүн ийгиликсиздиктеринде өздөрүнүн башка адамдарды, тагдырды жана Кудайды күнөөлөшөт. Платон. Эртеңки күндүн ээси болбой туруп, өмүр боюна план түзүү акмактык. Сенека. Күн бул кичинекей жашоо. Максим Горький. Сенин жашооң 300 жыл же 3000 жыл болсо да, баары бир сен азыркы көз ирмемди жашайсың. Сен ким болбогун азыркы көз ирмемди пайдаланасың. Биздин өтмүшүбүздү эч ким тартып ала албайт. Анткени ал жок. Келечегибизди да эч ким тартып ала албайт. Себеби биз ага ээлик кыла элекпиз. Марк Аурелий. Кээ бир адамдар ушунчалык сараң, түбөлүк жашачудай байлык чогултушат. Кээ бир адамдар ушунчалык ысырапкор, азыр өлүп калчудай коротушат. Аристотель. Жашоо биз келечекке план түзүп жатканда биз менен болгон нерселер.
аз эле адамдар учурчак менен жашашат. Көпчүлүк кийинчерээк жашоону пландашат. Көптөгөн адамдар мурдагы күнү кыла турган иштерди эртеңки күнгө калтырышат. Силер убакыт өтүп жатат дейсиңер, акылсыздар десе. Тескерисинче убакыт эмес, силер өтүп кетесиңер. Өзүнүн 1 саат убактысын бош өткөрүүгө даяр болгон адам өмүрдүн баркын түшүнбөгөн адам. Эсиңде болсун, ар кандай күн сенин акыркы күнүң болушу мүмкүн. Гораций. Адам кызыктай жаралган. Байлыгын жоготсо кайгырат. Кайра келбес, убактысы кетсе кайгырбайт. Абул Фараш. Убакытты аярла, жашоо андан куралат. Убакыт достукту бекемдейт, бирок сүйүүнү алсыратат. Сүйүү бул аял менен эркектин бири-бирине бакыт тартуулоо боюнча мелдеши. Сүйүү жалгыз, бирок анын жашалмалысы көп. Сүйүү демек салыштырууну токтотуу демек. Каракчылар капчыгыңды же өмүрүңдү талап кылышат. Ал эми аял экөөн тең талап кылат. Кызганчактык ар дайым микроскоп сыяктуу. Кичинекей адамды чоң шек күмөндү акыйкат кылып көрсөтөт. Кызганчак чынында башкалардан эмес, өзүнөн шек санайт. 1 мүнөттүк ырахат түбөлүктүү азапка себеп болушу мүмкүн. Көрүүнү каалагандар үчүн жетишерлик даражада жарык бар. Көрбөөнү каалагандар үчүн да жетишерлик даражада караңгылык бар. Блеск Паскаль. Пессимист ар бир мүмкүнчүлүктө кыйынчылык көрөт. Оптимист ар бир кыйынчылыкта мүмкүнчүлүк көрөт. Акыйкатты кымбат баалуу нерселер сыяктуу кооздоонун кереги жок. Бирок аны көрүнүктүү жерге коюш керек. Синтаяна. Көпчүлүк адамдар убактыларынын көбүндө жашоо үчүн иштешет. Калган бир аз убактыларында тынчсызданышат. Иоганн Гёте. Каалоолорун башкарып мактангандын ордуна каалоосунун күчтүүлүгү менен мактангандар бар. Лев Толстой. Биздин 90% тынчсызданууларыбыздын этегинде
эч нерсе болбой турган нерселер болуп калат. Кой башкарган арыстандарды арыстан башкарган койлор жеңип алат. Наполеон Бонапарт. Коркоктор эр жүрөк боло калышат. Эгерде андан корккондугун байкашса. Муну же тигини кыла алам, же кыла албайм деп ойлосоңуз, экөөндө тең сиз туура болосуз. Генри Форд. Жаш баланын өзүнүн өзгөчө көрүү, ойлоо жана сезүү жөндөмү бар. Ал жөндөмдү өзүбүздүкү менен салыштырганыбыз акмактык. Ар бир жаш бала сүрөтчү, кыйыны чоңойгондо да сүрөтчү бойдон калуу. Ким пайдасыз иштерге маани берсе, пайдалуу иштерге келгенде пайдасыз болуп калат. Бирөөлөрдүн жаман иштерине таянуу кирге жуунууга тең. Жашоого жаштардын көзү менен карасаң узун, карылардын көзү менен карасаң кыска. Ден соолугуңуз жакшы мезгилде чуркабасаңыз, ден соолугуңуз жаман мезгилде чуркашыңыз керек болот. Гораций. Физикалык көнүгүү көптөгөн дары-дармектердин ордуна жарайт. Бирок эч бир дары физикалык көнүгүүнүн ордуна жарабайт. Адамдар өздөрүнө берилген нерселерден ыракат алгандын ордуна берилбеген нерселерге күйүнүшөт. Эгерде сиздер балдардагы шоктукту өлтүрсөңүздөр, алардан чыгандарды жасай албайсыздар. Даанышман болуунун искусствосу эмнеге маани бербөөнү билүү керек. Алдануунун эң жаманы өзүңдү башкалардан акылдуу сезүү. Франсуа. Өзүңдүн денеңдин оорлугун сезбей, башка бир аз жүктү сезген сыяктуу, өзүңдүн каталарыңды жана кемчиликтериңди сезбей, жалаң башкалардын каталарын көрөсүң. Гениалдуулук бул нерселерге адаттан сырткары көз караш. Назик сөздөр жана ак көңүлдүк менен пилди кыл менен жетелөөгө болот. Саади Шеразин. Түбөлүктүү коркунучтан коркунучтуу бүтүү жакшыраак. Бакыт үчүн чоң жолтоо чоң бакытка жол болот. Адамдын чыныгы күчү катуу кыймылда эмес, бузулбас токтоолукта. Лев Толстой. Адамдар
көргүсү келген нерселерди гана көрүшөт. Уккусу келген нерселерди гана угушат. Ишенгиси келген нерселерге гана ишенишет. Ишенгиси келбеген нерседен баш тартышат. Скелев. Жашоонун кадырын бир гана өлөйүн деп өлбөй калгандар билишет. Акыл эс адамга акыл эстүүлүк менен жашоо үчүн берилген. Акыл эссиз жашап ага өкүнүү үчүн берилген эмес. Өзүңдүн мыкты эместигиңди моюнга алуу мыктылыкка алып келет. Иоганн Гёте. Биздин жашообуз окуялардан курулбайт. Окуяларга болгон мамиледен курулат. Өзүңүздүн да башкалардын да сөздөрүнө ишенбеңиз. Өзүңүздүн да башкалардын да иштерине ишениңиз. Лев Толстой. Көбүнчө адамдар кыйналуунун себеби менен күрөшкөндүн ордуна кыйналууга даяр болушат. Томас Джефферинс. Кемчиликсиз жашагандан көрө кемчиликтүү болуп аларды жеңген артыгыраак. Согуш учурунда аңчылыктан кийин жана шайлоого чейин калп айтышкандай эч качан калп айтышпайт. Отто фон Бисмарк. Эр жүрөктүүлүк жалаң эле согушта эмес, жөнөкөй турмуштук иштерде да керек. Бенджамин Франклин. Иш менен алектенбеген адам бакыттын ырахатын тата албайт. Бекерчинин бетинен ар дайым наразылыктын тактарын көрөсүңөр. Генри Гейне. Бул дүйнөдө жеңилгендер аз эле. Күрөшпөй туруп жеңилдик деп санагандар көп. Кыймыл аракет ар дайым эле бакыт алып келе бербейт. Бирок бакыт кыймыл аракетсиз болбойт. Бенджамин Дизраили. Бекерчилердин жардамчылары көп. Лев Толстой. Жараткандын мыйзамы менен болуп жаткан нерселерге ыраазы болбогон акмак адам. Кыйын иш акырындык менен аткарылуусу керек болгон нерсе. Мүмкүн эмес иш андан көбүрөөк убакыт талап кылган нерсе. Джордж Сентаяна. Кыска жана нуска сүйлөгөн даанышман адам. Аристофон. Жакшы сүйлөгөндү билбеген карьера кыла албайт. Наполеон Бонапарт. Унчукпоону билбеген кээде эле жакшы сөздөрдү сүйлөйт. Мурда жаратылышы бай болгон өлкөлөр бай болчу. Ал эми азыр адамдары ишмердүү болгон
өлкөлөр бай болушат. Генри Бокль. Эр жүрөктүүлүктүн эң бийик чокусу көп адамдар кылмакчы болгон ишти өзүң жалгыз кылуу. Франсуа Далера. Коркуу алсыздарды күчтүү, күчтүүлөрдү алсыз кылат. Болбогон нерсени убада бергенден көрө кыпындай кылынган иш жакшыраак. Томас Маккейл. Бакыттын эртеңки күнү да, кечээки күнү да жок. Бакыттын жалаң эле учур чагы бар. Иван Тургенов. Бул дүйнө өтө таң калыштуу. Эки адам бир нерсеге карап, эки башка нерсени көрүшөт. Апата Кристи. Ойлонбой сүйлөө, бутаны көздөбөй туруп атуу дегени. Мигел де Сервантес. Жалкоолук адамды дат сыяктуу жейт. Эмгек жылтыр кылат. Гений 1% дем, 99% маңдай тер. Томас Эдисон. Адамдар жер бетинде жол жоготуп коюшкандыктан эле асманга жол издешет. Георгий Пиханов. Эгерде бардык айып бир тарапта эле болгондо, адамдардын талаш тартышы мынчалык созулмак эмес. Баары бул мүмкүн эмес деп ойлошот. Бир сабатсыз келет да ачылыш жасайт. Альберт Эйнштейн. Адамдар өздөрүнө коркунуч туудурган адамдан көрө сүйүү тартуулаган адамдан көбүрөөк чочулашат. Никола Макиавелли. Жок нерселерге кайгырбай, бар нерселерден ыраазы болгон акыл эстүү адам.